Biz bu yerге gelgenimizden sebebi Kırgızstanda bir çoğun köy payda oldu. Bunda bizde Kırgızstan'ın çıkan tabii taşı sarı taş Özbekistan memleketine, basınında Özbekistan memleketine bez poşinden çıkıp getiriyor. Bizim Sorunbaşar güç Premier Ministr olup turgan malında 534. pastanamaya çıkan. Bizde Kırgızstan'ın blok tüm boyunca sırıyor Katar'ı çekip taş 1 tonnasına 25 euro tölenip çıksın degen toktамы çıkan. Al degen söz bu yerde жергиликтүү ишкерлерди колдоо максатында болгон. Себебинен 25 eurodan ошону bir kub taşın 3 tonnadan aşıp taş болот. Ошондо 1 тоннасы, 1 куб ташка примерно 350 евродан жогору пошина төлөнүп анан чыгып кеткен. Ошол себептен Өзбекстан мамлекетинде көп ишкерлер бул жерден таш алып кетиш небегенде болуп туруп, алар өздөрүнүн ишканаларын Кыргызстанга кура баштаган. Кыргызстанга кура баштап, 2 жылдан бери түштүк аймагында жалпысынан 62 taş kesici işxana var. Ada bir 4000'den aşık adam işleydi. Endi mına жаңы жылдан кийин ошол токтомду жок пошиндан алып салышып туруп, азыркы моментте эч кандай мамлекетке акча төлөнбөй Өзбекстан мамлекетинен таш боюнча чыгып кетип. Daha aytıp koyup turgan nерсе бул жерде taş ал жакка чыгып кеткенде анын последствиясы бул жердеги мына ишканалар ошол 4000 адам иштеген ишканалардын көпчүлүгү жабылат. Көп мекеме ишканалар мамлекеттен кредит алган, ал жактан башка жактардан инвестиция тартып келип биз бул жерге ишканаларды өнүктүрүп атканбыз. Ал эми азыркы моментте, например, ал кошуналар алынгандан кийин бул жерде жөн эле ошол ишканалар жабылып, болгон жер. 4000 адам деген, бул 4000 үй бүлө деген да, 4000 үй бүлө багыт, 4000 адам азыркы күндө эмгектенишет. Азыр жол жабык, өзүңөргө белгилүү болгондой жабык аптасында жылда жазында жол жабылат. Погода условияларына байланыштуу. Жол ачылса, биз ойлойбуз 1 ай Өзбекстан мамлекетине жетет. Нужный запасты топтоп алышат. Бул деген бизден ишибиз 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылга чейин топтоп калышы мүмкүн. Бул 62 ишкана деген 62 ишкана бул валюта алып берүүчү ишкана да. Biz sırttan aksa alıp giriyoruz da, налогтор төлөнөт, соцфонддор төлөнөт, канча адамдар эмгектенип атат. Ошонун баары жоюлуп жабылып кетишинин коркунучунда турат азыркы күндө. Ошого биздин чогулганыбыздын себеби 2016-жылы 7 октябрда чыккан 534 сандуу токтом бар. Ошонун аткарылышын, мыйзамдуулугун карап беришин суранып кетет. Башкы прокурорго, өкмөт башчыга, президентибиз Сооронбай Жээнбековичке кайрылабыз. Ушул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөп бизге жардам берсе деген максатта жатабыз. Напрямую жөнөткөндө бизде уже автоматически биздин клиенттерибиз, постоянный клиенттерибиз алар айтып атышат, бизге уже чалып атышат да, бизге уже бул жакка келип атат, биз өзүбүздүн эле заводдорун кестирип ала турган болуп атабыз, силер жөнөкөй эле ойгула деп атышат да бизгечи. Ошол максатта келип чогулуп, уюмдар, ассоциациялар болуп келип чогулуп, өзүнүн оюбузду айтып коелу деп келдик. Таможенный программа бар да, ошол жерде пошина өзү жок болуп калды. Мында пошина чыгып калды. Код ТМВден киргизгенде, то есть блокко киргизгенде программага чыгып калды. Азыр анысы жок болуп эле жөнөтүп атышат да ошону. Ону керишинче, если правительствого жете турган болсо, жардам беришсиңер. Неге дегенде биз өзүбүздүн Кыргызстандын производителерибиз.
өздері айтып жатышпайбы, региондорду колдойбуз, региондор развитие регионов деген нелерди чыгарып